Коомубузда сейрек кездешүүчү оору менен жабыркап, бирок кантип сакаю керек деген суроого жооп издеп келген мекендештер көп. Ал эми биздин Кайрымды бол коомдук кайрымдуулук фонду бизге кайрылган муктаж мекендештердин маселесин чечип берүүнүн үстүндө талыкпай иштеп келет. Өтүп кеткен 2021-жылдын декабрь айында биздин фонд Ош жергесине барып, Гүлназ аттуу жараныбыздын пароксиздик түнкү гемоглобинурия аталышындагы сейрек кездешкен оорусун коомчулукка чыгарып, кайрымдуу элден жардам берүүгө чакырганбыз. Керектелүүчү каражат чогулуп, Гүлназ мекендешибиз фонддун көзөмөлүндө Инжа жергесине учуп кеткен. Бүгүн илдеттен сакайып, ийгиликтүү операциядан чыккан соң жардам берген ар бир мекендешке өзүнүн ыраазычылыгын билдирүүдө. Алейкум. Алла Таала шүгүрлөр, Алла Таала мактоолор болсун. Ушу күнгө жеткирип, ушу Мухаммед алейхиссаламдын басам сабыттар болсун. Ушу биз Алла Тааланын өкүмү менен Инжа жергесине тарланган келгенбиз. Ушу Кыргыз жардамы менен, ушу кайрымдуу фонддун жардамы менен ушу биздин Инжа жергесине келгенибизде Айсалкан эжебизди врачтарга өздөрү алып барып, консультацияларды берип, 3 врачка алып барып жүрдүм. Анан ушу салымы чоң, себеби акча жагында чоң эме кылды. Менин операцияма $35,000 кетет эле. Ошо $35,000 $27,000 чүрүп беришти. Ошолорго да чоң рахмат. Анан ушу кыргыз элин, ушу сиздердин акыбаттарыңыздар менен ушу операциядан жакшы чыктым. Кудайга шүгүр, азыр менин ден соолуктарым үчүн. Ушу келгенибизге 4 ай болуп калды. Эч кандай кыйынчылыктар жок бул жерде. Баары ойдогудай өздөрүнүн кызматтарын өздөрүнүн нелерине аткарып атышат. Ошо кыргыз элин да сиздерге чоң терең ыраазычылык билдирем. Жана эч качан эч ким оорубаңыздар, ден соолуктарыңыздар чың болсун. Ушу Аллах мекке эселеп берсин. Баарыңыздарга чоң рахмат, ден соолук каалайм. Мындай жакшы кабарларды укканда жүрөк жылып кетет. Ошондой эле коомубузда муктаж болгон мекендештерибиз азайсын деген багытта биздин фонд талыкпаган ишин кылып, кызматын көрсөтүүдө. Урматтуу кыргыз эли, биздин кылып келген иштерибизди колдосоңуз, сөзсүз биздин баракчага атталып, жылуу пикириңиздерди калтырууну унутпаңыздар.